Адам баласы бул дүйнөгө жалгыз келсе да, жалгыз жашай албайт. Анын жан дүйнөсүндө жылуулук берип, кубанычта күлүп, кайгыда жөлөк боло турган жан чыныгы дос. Карың барда баркың бар, досуң барда жаркың бар деп ата бабаларыбыз бекерден айткан эмес. Дос деген күзгү. Сен ага кандай карасаң, ал да ошондой карайт. Эгер сен ак көңүл, таза жүрөктөн мамиле кылсаң, дос да ошол ченемде жооп берет. Бирок чыныгы дос убакыттын сыноосунда билинет. Жолдо дос, жоодо батыр сыналат деген макал ушул жөнүндө. Дос сен кыйналганда кетпей турган, кубанганыңда сенден кызганбай турган адам. Ал сенин ийгилигиңе сүйүнөт. Жыгылганда кол сунат, айыбыңды элге жайбай, жашырып кеңеш берет. Мына ошол чыныгы дос. Көп дос табылат күлкүдө, аз дос табылат түйшүктө. Ар ким менен дос боло берүүгө болбойт. Жаман менен жолдош болсоң, журтуңдан түңүлөсүң. Жакшы менен жолдош болсоң, бактыңа сүйүнөсүң. Деп элибиз бекеринен эскертпейт. Жаман дос сени жакшылыктан алыстатат. Ал эми жакшы дос болсо, жарыкка баштайт. Ошондуктан дос тандоо өмүр тандоо менен барабар. Жолду буруу оңой, жолдон дос табуу кыйын. Кээде дос деген атаандаш эмес, өмүрлүк шерик болот. Айрыкча бала кезде башталган достук таза, ак көңүл, чыккынчылыкты билбеген ыйык мамиле. Бирок ошол достукка кам көрүп, суутпай сактап калуу чоң жоопкерчилик. Дос бул аманат. Аны сактай албасаң, жүрөгү жараланат. Ал жарааны убакыт айыктырса да, ишеним калыбына келбеши мүмкүн. Андыктан доско болгон мамиле, гүлгө болгон мамиледей назик болушу керек. Досуңду ашыкча мактаба, душманыңа ашыкча каргаба. Ынтыктап айтканда, дос жүрөккө жакын адам. Дос кыйын күндө сынактан өтөт. Дос чындыкты айткан, бирок катуу айтпаган киши. Дос тилектеш, жүрөктөш, жан шерик. Дос көп эмес, дос кымбат. Достук тез табылбайт, табылса да тез жоголбойт. Ошондуктан дос тандаганда баага эмес, баалуулукка кара. Доско берген убадаңды унутпа. Себеби чыныгы дос сенин эң чыныгы өзүңдү көргөн жалгыз жан болушу мүмкүн.